Урматтуу кыргыз элим, баарыбыз Кыргызстан деген бир каякта отурабыз. Кыргыз элинин ырыскысын тебелешип, казынасын урдап, мамлекетин талкалап байыган адамдар бизди адам катарында көрбөй калышты. Кыргызстанда куда сөөк, бизнес партнер, шернелеш болгон амалдуу 200-300 адам улам-улам ич-ара бийлик бөлүшүп, уятсый дегенде таптакыр жоготушту. Элдин пейилине жараша заман келет дейт. Ачкадан өлүп баратсаңар да, намысыңарды, кадыр баркыңарды сатканды токтоткула. Кыргызстандын келечеги силердин колуңарда. Кызмат, акча берем, имарат салып берем деп шайлоого үгүттөгөн ыймансыз адамдардын бетине түкүрүп, намысын ойготкула. Кыргыз элинин тагдыры, Кыргызстан мамлекети эч качан сатылбайт. Адилеттүүлүккө таянып, өзүм алдыңарга туруп, эл менен бирге болуп, керк башы менен жооп берүүгө даярмын. Ар бир адам бирөөнүн көзүн карап кемсинбей, өз алдынча татыктуу турмуш курууга укуктуу. Мына ошондой мамлекет курууга биргелешип умтулалы. Мамлекет жетекчилерин да, байларды да багып жаткан кыргыз эли. Биз тарыхы бар, суктанган жери бар, улуу тили бар, сыймыктанган салты бар калкпыз. Ишенимиңерди жогору кармап, башыңарды бийик көтөргүлө. Албетте, коомго руханий тарбия өтө керек. Бирок, кээ бир 200 саясатчылар көпчүлүк карапайым элдин маанайын байкап, өзүн динчил адам катары көрсөтмүш болуп, от менен ойной башташты. Адамдын сезимин алсаң, кол кылсаң да болот. Алгач, кыргыз элине сапаттуу билим бергенди ойлонолу. Билими жок калк, алыска бара албайт. Руханий баалуулуктарды туура колдонуп, урматтуу чыныгы динчил адамдарыбыз коомду адилеттүүлүккө, ыймандуулукка тарбияласын. Алхамдулилла, баарыбыз мусулманбыз. Элиңердин кыйналганын, кемсингенин көрүп туруп, Аллахтын буйругу деген шылтоого жамынып, жоопкерчиликтен качсаңар, Кудай астында чоң күнөөкөр болосуңар. Чыныгы мусулман баласы кызы менен карындашын базарга чыкса да намысын коргойт. Биз кыргыздар 1,5 миллион эже карындаштарыбызды көрөк ат үчүн кемсинтип, чет өлкөгө тентитип коюп, нечетте өзүбүз суутуп намаз окуп отурабыз. Кыргыздын улуу сөзү бар. Эркек касиетин, намысын жоготсо, аялдар мусафир болот деп. Кыргызмын деген туугандарым, мына сатабыз, чачыраган элдин башын бириктирип, кыргыз элин тарыхта сактап калган. Намысыңар болсо, намысыңар калса, элибиздин кадыр баркы, келечеги үчүн биригели. Биз өзүбүз кылбасак, бизге эч ким даяр оокат бербейт. Кыргызстан, кыргыз элине гана керек. Кыргызстанды чындык, бир гана чындык сактап калат.